Агай, сизден ушул Кыргызстандагы абак боюнча сурагым келип турат да, тагыраак айтканда кылмыштуулук боюнча. Кылмыштуулуктун кесепеттери менен күрөшүп, ушу кылмыштуулукту азайтабыз деп жакында эле мына абак салышты. Анан жыл сайын эле ушул кылмыштуулуктун саны азайганын эч байкаган жокпуз да. Бул маселе менен кантип күрөшүш керек деп ойлойсуз? Биринчиден кылмыш деген сөздүн өзү бул мыйзам бузуу деп эсептелет да. Биринчиден катардагы эл атуул катары, мамлекеттик атуул катары, жаран катары мыйзам эмне экенин түшүнүшү керек. Бул мыйзам ага эмне берет жашоосунда. Жана бул мыйзам анын жашоосунда олуттуу орунду ээлеши керек. Ошондо мыйзам коргоо маданияты пайда болот жарандарда. Аны бузгусу келбейт. Мисалы үчүн бир үйдө бир эреже болсо, ата бекиткен эреже, аны эне да колдойт, бардыгына бирдей керек ушул эреже. Ошол эреже бузулса, үйдө ырк кетет. Үй тозуйт. Ошол эрежени бардыгы кармайт. Кичи дебей, чоң дебей, уул дебей, кыз дебей баары кармайт. Эмнеге? Бардыгына бирдей керек болгон эреже. Демек маселе бизде эрежеде, ушул мыйзамда. Менин оюм. Демек биздин эл ал мыйзамдын көп мыйзамдар бар. Билбейт эл ал мыйзамдарды. Ал мыйзамдардын бизге кереги барбы, жокпу билбейт. Ушундай мыйзам бар экенин да билбейт. Бизде мыйзамдуулук маданияты калыптанган эмес, же мыйзамдар туура эмес. Мыйзамдар туура эмес десең, балким мындай бир одоно угулар, балким эрте алынган мыйзамдар бар. Балким түшүнбөгөн мыйзамдар бар. Элге мыйзам түшүндүрүү институттар бизде иштебейт. Укук коргоо, өзүнүн укугун билүү, мына ушул институттар иштебегендиктен кээде карапайым эле караңгы адаттагы иш билип билбестен кылмыш кылып алышы мүмкүн. Билип туруп кылмыш кылган камалбайт. Рынок экономикасында акча чечет. Адвокатка жакшы акчаны бересиң, адвокат баардыгын ордуна коет, адвокат болбосо өзүң коесуң, кайра сен кылмыштан кутуласың. Карапайым эл кутула албайт кылмыштан, жазадан. Отурушка туура келет. Жана булардын саны тилекке каршы өсөт. Кылмыштуулуктун саны өсөт. Мыйзам көбөйгөн сайын кылмыштын саны өсөт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушунча жыл аралыгында канча мыйзам алынды билбейм. Бирок ушул мыйзамдын баарын эле эл биле береби, билбейм. Эгер чындап алып караганда азыр кылмыш кылбаган адам калбаса керек. Эгер мыйзамга салып көрсө. Ушундай көп мыйзам бизде. Жана анын баарына албетте түрмө жетеби. Жазалар да эффективдүү болуш керек. Жазалар эффективдүү болуш керек. Азыркы жазалар эмне? Булар жаза эмес. Кетирисинче кылмышты кылмыш менен токтотуу. Бирөө бир кылмыш кылды, ал кылмышты экинчи кылып ийбесин деп, эгер кылмыш кылып ийрүү коркунучу болсо, аны коомдон бөлөт. Мына ушуга түрмө керек. Жана аны коомдон бөлгөндө аны түрмөдө тарбиялайт. Сен туура эмес кылдың. Анан түрмөдө тарбиялоо менен бирге кайра коомго киргизүүнүн үстүндө иш жүрөт. Ал коомго кайра толук кандуу жаран болуп кириш керек. Тилекке каршы бүгүн кылмыш кылган адамды түрмөгө камайт, аны биз жөнөкөй салык төлөөчүлөр багабыз аны. Даже аскерлердин тамагынан көп биз багабыз төлөнөт экен. Мен кээде түрмөгө барып калганда көрөм. Байкуш ата-энелер, байкуш жубайлар. Түрмөнүн тамак бере турган жеринен тынбай кап картошка, кап сабиз, ушу бүт эл багып атат түрмөдө отургандарды. Анын ичинде кылмыш кылып отурганы бар, жалаа менен отурганы бар. Канткендер түрмөнү эл багып атат. Бул элдин экеси болду. Эл жабырланды, кайра эл аны багып атат. Анын ичинде ал тарбияланып атабы? Билбейм. Коомго кирүүгө даярбы? Менимче тетирисинче ызалануу менен чыгат аяктан. Аяктан адамдарга болгон ишеними кетип чыгат. Аны жөн эле аякта эмнеге кармадык? Эмнеге кармадык аны?
Мен аргасыздан ислам жазасын, же болбосо биздин илгерки эле ата бабаларыбыздын жазалары бар да, эффективдүү жазалар бар. Жазалада кайра койбой, баксын өзүн билетин өзү. Аны неге биз багышыбыз керек? Анан эми бул жерде ушундай азыркы заман ушундай болуп калды, алардын да саясий орду бар окшойт. Кылмыш чөйрөсүнүн да саясий орду бар окшойт. Ошондуктан балким кылмыш чөйрөсүнө да бир электорат керекпи? Балким ошондуктан бул тор чоңоюп аткандыр. Кылмыш жазаланышы керек. Жана эгер коомго коркунуч болсо, коом андан корголуш керек. Бүгүнкү кылмышкерлерден коом коргоодо десе жок, коом коргоо. Бүгүн түрмөдөн отуруп коомду башкаргандар бар. Түрмөдөн отуруп коомду башкаргандар бар. Демек, коом алардан саламат болгон жок. Ошондуктан бүгүн биринчиден мыйзам сактоо маданиятын тарбиялоо керек. Ал үчүн мыйзамдын өзүн адамдарга керектигин далилдеш керек. Мыйзам чыгаруучулар. Аллах субханаху ва тааланын мыйзамы ушундай адамдар табиятында, аң сезиминде сезет, бул мыйзам мага керек. Ошон үчүн аны бузбайт. Аны сактайт. Ал мыйзам үчүн жанын берет. Буларга далилдеш керек. Рас өздөрүнө биз мыйзам чыгаруучубуз дедиби, чыгарган мыйзамдарын далилдеш керек. Жана ага болгон мамилени тарбиялаш керек. Анан ага карабай кылмыш болуп аткан болсо, анан аны тарбиялаш керек. Бүгүн тетирисинче андай жок. Ошон үчүн Кудай сактасын, эми биздин эл топурайлы болгон эл. Анын жарымын ар түрдүү шылтоо менен камап салсак ким калат? Мында ойлонуш керек. Эркиндикке жетсин. Бүгүн эркин жүрүшүнө ар ким эле ишене бербейт. Түп этип бирөөнүн башына келип калат. Кимдир бирөөгө жакпай калды, анын колунда бийлиги бар. Шылтоо табат. Түрмөгө тыгыштын шылтоосу табылат бүгүн. Кудай сактасын деп эле жаканын кармайсың. Эми Кудай инсап берсин. Кудай тоокук берсин. Аллах өзү колдосун.